Садыр Жапаров экинчи мөөнөткө шайлоого барарын бүгүн ачык жарыялады. Ошол боюнча өзүңүздүн оюңузду айтып атсаңыз, сиз шайлайсызбы? Ооба келерсиңби? Азыр жакшы эле. Но 3 жылга чейин ойлонуп көрөсүз да кандай иш кылат. Бар го 3 жыл. Менин көз карашым эми Садыр Жапаров өзү практически жасаган адам экен. Көп жакшы нерселерди жасап атат. Менин андай каршылыгым жок, ага мисалы болбосун деген. Бирок андан да күчтүү, абдан кыйын кадрлар чыгып калса аны шайлап калабыз да. Биздин кыргыздын балдары өсө берсин да, обязательно эле бир киши боло бериш керекпи? Менин лично каршылыгым жок Садыр Жапаровго. Мына канча 30 жылдан бери Кыргызстаныбызда бир эмес 3 президент алмашты, бирок ушул Кудайга шүгүр Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев бардыгы жакшы иштеп атышат. Канагаттандырат, конечно, бардык жагынан бир турбай любой жагын жакшы иштеп атат. Экинчи жолу эгер президенттикке талапкерлигин койсо, Обязательно колдойбуз. Колдойм. Азыркы учурда Садыр Жапаровдун кылган иштери сизди канааттандырабы? Канааттандырат, жакшы иштеп атат, жакшы президент болуп атат, элдик президент. Мына карапайым кишилердин баарына эле жеңилдик болуп атат. Мына көп эле нерсе жасап атпайбы. Мен өзүм деле карапайым адаммын, мен просто разымын, жакшы президент. Колдойт элем. Садыр Жапаровдун кылып жаткан иштери сизди канааттандырабы? Канааттандырат. Эмне деген өзгөрүүлөр болуп кетти бизде, чынын айтканда. Андай эзели болгон эмес. Биз бир президентте да болгон эмес. Эмне деген мектептер салынды, эмне деген мекемелер салынып атат, эмне деген жолдор оңдолуп атат. Мисалы үчүн Кыргызстан үчүн чоң салымын кошуп атат да. Мен ойлойм ушу бойдон иштеп, дагы бир 5 жыл иштеп берсе Кыргызстан өнүгүп жакшы жолго чыга алат деген оюм бар. Мен өзүмдүн оюм да. Садыр Жапаров бүгүн шайлоого экинчи ирет барарын айтты. Сиз Садыр Жапаровду колдойсузбу экинчи жолу президент болуп? Обязательно колдойм. Садыр Жапаровдун кылып аткан иштери сизге канааттандырып атабы? Жагат. Мен ойлойм жакшы өзгөрүүлөр болот. Ишенем. Экинчи жолу президент болуп шайлайсыз. Да, жакшы көрөм ушу кишини. Добушуңуз Садыр Жапаров бар экен, Эми өзгөрүүлөр көп эле өзгөрүп келип аткан эми. Шайлайбыз, койсо шайлайбыз эми ошо убагында көрөбүз. Сиз сүйлөп койсоңуз. Шайлайбыз. Ооба, колдомокмун. Садыр Жапаров президент болгондон кийин Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр биринчилеринен бул Кыргызстан жашылдана баштады. Ар кандай техникалар келе баштады. Мисалы коомдук жайларды адамдар ташыган ошондой эле куралдуу күчтөрүн да жакшы карап атат. Жат мамлекеттен ар кандай техникаларды алып келип атат. Армиябызда бир жагынан өнүгүп атат, мындайча айтканда мекенибизде өнүгүп атат да. Колдойм. Садыр Жапаров келгенден бери Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болду? Зор өзгөрүүлөр болду. Мен өзүм транспорт менен көп жүрөм да. Жаңы автобустарды алып келгени, анан билбейм, коррупция менен күрөшүп атам деп атат. Ал жагын билбейм. Кичине болсо да жылыш бар деп ойлойм эми. Мурункуга салыштырмалуу жылыш бар. Дагы бир жолу демек шайлоого катышса сиз колдойт экенсиз. Ооба. Башка ал президенттен башка деле татыктуу эч кимди деле көрө албайсың да. Азыр көрбөйбүз деле мен. Колдойт. Жакшы эле өзгөрүүлөр болуп атат. Эми 30 жылда оң болбогондор оң болуп атпайбы? Көрүп эле атпайсызбы? Элдин баары эле көрүп атпайбы? Жакшы эле болуп атат. Биз үчүн эми жакшы эле иштеп атат, эми мындан артык кандай иштеш керек? Болот го жакшы эле. Жакшы эле болуп атат. Жакшы, аябай сонун болуп атат. Баарынан да пенсионерлерге жакшы болду. Көп акча кошуп берди баарыбызга. Эмди эле кошуп берсе макулбуз. Детсадтар ачылды, мектептер ачылды. Баарына тең. Карларга колдойбуз билем. Сөзсүз ошону шайлайбыз. Ушу Садыр Жапаров деле, Ташиев деле экөөнү эле ушу башканы эч кимди каалабайбыз. Ойлойм башка караганда жакшыраактайм да. Ташиев деле боло берсин. Биз разница. Садыр Жапаров. Эмне үчүн Садыр Жапаров? Эми көп өзгөрүштөр болду. Көп нерселер өзгөрүлдү. Мен билишимче көзгө көрүнгөн нерселер болду. Жакшылык эле болду да. Поддерживать этет. Жок, эмне кылды койсун. Мисалы колдогонго болот. Мисалы жакшы эле 2 жылда результатын чыгарып атат. Кудай буюрса жакшы эле колдоо. Садыр Жапаровду колдойт белеңизби? Ооба. Жакшы болуп атат. Пенсионерлерди көбөйтүп атат. Жакшы условияларды кылып атат. Жакшы болуп атат. Өзүңүз айтсаңыз. Көп эле жумуштарды кылып атат. Мага, например, мен шайлайт элем. Сиз Садыр Жапаровду колдойт белеңиз? Ооба. Колдойм. Садыр Жапаров жакшы иштеп атат. Мурунку президенттерге караганда. Колдойм, болсун. Бир жолу президент болом десеңиз колдойт белеңиз?
Мен колдойт болчумун. Ооба колдойм. Садыр Жапаров келгенден бери окуу тармакчасында могу билим берүү жагында көп эле өзгөрүүлөр көп эле болду. Мен көрүп эле билгеним могу жол маселеси, биринчи эле чегара маселеси чечилди. Жана Кумтур өзүбүзгө өткөндөн эле сүйүнүп атам, ошол эле эң главный. Еще дагы кайсы самый главный могу жол маселеси чечилген эле мага аябай жакшы болду да. Анан еще дагы билим берүү тармагында дагы өзгөрүүлөр көп болду.